сиздер билгендей айыл өкмөттүн эң бирден бир милдети бул жергиликтүү тургундардын маселелерин жеринен чечүү болуп саналат. Бул деген ар кандай справкаларды жана документтерди берүү, бирок ошол эле учурда жергиликтүү тургундар бизге башка маселелер менен кайрылышат. Мисалы, балдарыма жөлөк бул же архитектурадан үйүмө тийиштүү документтерди алат элем деп. Биз ал маселелерди тейлебейбиз. Ар бир мамлекеттик ишкананын өз милдеттери бар. Бирок ошол эле учурда биз жергиликтүү тургундарга шарт түзүп берсек, көптөгөн маселелер чечилет. Ошондуктан жергиликтүү жамаат менен биргелешип, бирдиктүү терезе деген кызматты уюштуруу биз үчүн ыңгайлуу деп чечтик. Бул уюштурууну ийгиликтүү аймак 2 долбоору жана үй жардамы менен уюшулду. Ан Башыр районунун Ак Жар айыл аймагынын өкмөтүндө бирдиктүү терезе уюштурулуп, биздин жаныбызда соцпомощь айыл өкмөт өзүнүн адистери, биз архитектура, кадастр мекемеси, соцфонд, ушу мекемелер калкты тейлөө иштери жүрүп жатат. Элдерге аябай жеңил болуп атат. Баардык ар тараптуу суроолору бирдиктүү терезеден чечилип, консультация алып кетип атышат. Элге убарасы аз болуп, жакшы тейлөө жүрүп жатат. Биз мамлекеттик кызматтарга аябай эле муктаж болчубуз. Мурун пособияга документ тапшырганга өйдө ат башыга барып, бир кагаз үчүн бир күн кечки убактыбыз кетчү. Ал кагаз үчүн биз жүргөндө балдарыбыз, үй, оокаттарыбыз калып калчу. Очередке да жетпей калчубуз. Азыр бирдиктүү терезе ачылганга айылыбызга аябай биз ыраазыбыз. Бизге аябай эле жеңилдик болду. Биз жерден болгон документтерди ушул жерден бүтүрүп кетип атабыз. Мурда ар бир кагаз үчүн ар бир ишканаларга барчубуз. Убактыбыздын баары ошого кетчү. Азыркы кезде бирдиктүү терезе ачылганы ушул жерден ордунан бүтүп убактыларыбыз эконом болуп атат. Азыркы кезде мен ушу үлүш жер боюнча кагаз документтерими бүткөрөйүн деп келдим эле, ушул жерден азыр чечип берген турушат.